بسم الله الرحمن الرحيم. Бүгүнкү күндө күнөөнүн бир заманасы болду. Эч бир өзүбүздөн мындай эсеп китеп албай койдук, урматтуу. Көзүбүз кандай иштеп атат? Күндө не деген нерселерди көрүп жатабыз? Канча деген ушактар менен алектенип атабыз? Канча деген адамдардын жүрөктөрүн оорутуп атабыз? Күнүбүз эмне менен, тамак ашыбыз кандай? Кеч киргенибиз, таң аттырганыбыз, азыр өлүп келип калса мен кабырда кандай боломун? Суроого жооп бере аламынбы? Раб дегенди бүгүнкү түшүндүмбү? Рубубият деп эмнени айтат? Раб деп кимди айтат? Акыйда маселесинде. Улухият эмне, рубубият эмне? Кимибиз билебиз? Ман Раббук дегенде кантип жооп беребиз ал нерсеге? Намазды окушун, намаздын илими бар. Иманга жооп беришин, имандын дагы илими бар. Биринчи илими менен анын акыйкатына жетилет. Канчалык ошол нерсени тактадым? Дин боюнча суралат. Жашоомдо дин негиз болуп атабы, же дүйнөгө эле мен динимди ылайыкташтырып баратамынбы? Канчалык кыласам ошонча кылып, бирок негиз максат дүйнө. Болуп калса намаз окуп коем, болуп калса садака берип коем, болуп калса мешитке келип жакшы сөз угуп коем, ошону мен дин деп түшүнүп жатам. Жок, урматтуу туугандарым, Алла субханаху ва таала сиз менен бизге кыска жашоону берген, түбөлүктүү, чыныгы өзүбүздүн жашообузга даярданып калыш үчүн. Чыныгы жашоого даярданыш үчүн. Аллах таала мисалы эненин курсагындагы жашоону берди. Эмне үчүн? Ал жакта дене мүчө куралсын. Дүйнө жашоосуну берди. Эмне үчүн? Өзүбүзгө Алла разы боло турган, бейишке алып келе турган жакшы мүнөз, сыпатты куруу үчүн. Ал эми кабырдын жашоосу эмне үчүн? Ал жакта эми ушунун натыйжасын рахат алып көрүү үчүн. Адам баласы эненин курсагындагы түзүлгөн дене мүчөнү пайдасыны ал жакта көрбөй, дүйнөгө келгенде көрөт. Көз кандай пайдалуу экен? Бут кандай пайдалуу экен? Мунун кадырын качан билебиз? Эненин курсагында эмес, дүйнөгө келгенде баалай билебиз. Дүйнөдө азыр жашап жатканда биз чынчыл болсок, адилеттүү болсок, мээримдүү, боорукер, берешен болсок, Аллага тобокел кылган чыныгы имандуулардан болсок, бул жакшы мүнөздөрдүн, жакшы сыпаттардын кадыры, баркы, баалуулугу канча экендигини өлгөндөн кийинки жашоого барганда билебиз. Кабырга баргандан кийин анан түшүнө баштайбыз. Жан чыга баштаганда түшүнө баштайбыз. Дин менен жашоо эмне экен, динсиздик менен жашоо эмне экен дегенчи. Зыяны да ошондой эле. Эненин курсагында бирөөнүн буту бүтпөй калды. Ал жакта билинбейт. Бирок ошо куралыш керек болчу. Бут ошол жерде куралыш керек болчу. Дүйнөгө келгенден кийин эми өлгөнгө чейин ал кордукта. Буту жок, эми кыйналып жашайт. Ошонун зыянын дүйнөгө келгенде билет. Ошол сыяктуу бул дүйнөдө биз айтып атабыз, жакшы сыпат өзүгө чогулуш керек. Жакшы сыпат менен калыптаныш керек болчу. Эгерде жашообузга жакшы мүнөздү алып келе албасак, кулк мүнөздү оңдой албасак, өзүбүздү тарбия кыла албасак, бунун зыянын өлүм жашообуздан башыбызга өлүм келгенде анан сезе баштайбыз. Көзүңүздү арам көрүп жүргөнүн зыяны кандай экен, ошондо түшүнөсүз. Сараң болуп жүргөнүңүз кандай экен, ошондо түшүнөсүз. Алла Тааладан уялбай жүргөнүңүз, Алладан таянбай өзүңүзгө, байлыгыңызга, бийлигиңизге таянып жүргөнүңүз кандай экендигин анан ошондо түшүнөсүз.